Барыңарга салам. Билет билеңер, кыргыздар үчүн корей тилин үйрөнүү бир аз болсо дагы жеңил башка мамлекеттин адамдарына караганда. Эгерде билбеген болсоңор, келгиле мен силерге анда топ 5 факты жөнүндө айтып берейин. Эмнеге кыргыздар үчүн корей тили бир аз болсо дагы жеңил, же болбосо үйрөнүүдө оңой Анда эмесе биринчи факт бул болсо сүйлөмдүн структурасы. Сүйлөм түзгөндө корей тилинде дагы, кыргыз тилинде дагы структурасы окшош. Мисалы, орус тилинде же орус тили менен англис тили бир аз окшош Ошол сыяктуу эле корей тили менен кыргыз тилинин сүйлөм түзүү структурасы окшош. Мисалы, мен китепти окуймун, корей тилинде дагы чонун, чегил, элгою деп ушинтип айтылат. Сүйлөмдүн акыры жандай этиш кыймыл аракет менен бүтөт деп түшүнсөңөр болот. Ал эми экинчи факт, кыргыз тили дагы, корей тили дагы жандай сөздүн тамыры менен анан ага окончание кошулуп ошондой сөздөр жаралат, сүйлөмдөр жаралат Корей тилинде муну мунпоп деп атап коет, грамматика деп. Көбүнчө бул дагы кыргыз тили сыяктуу, мисалы, баруу деген сөз бар када да, ошого эле биз кошумча окончанияларды кошобуз дагы. Мисалы, бардыңбы да, кассо, канни деп ошентип сөз. Ал эми үчүнчү факт, орус тили же англис тили сыяктуу бул жакта артиклдар же болбосо ударение жок, ошондуктан дагы аябай оңой болот деп ойлойм. Төртүнчү факт болсо, кыргыз тилинде бизде сен, сиз деп жана уважительное чоңдорго кайрылганда ошондой сүйлөө формасы да бар го. Мисалы, сиз деп чоңдорго биз башкача айтабыз. Мисалы, чоңдорго саламатсызбы дейбиз Корей тилинде дагы аньоңасейо деп чоңдорго айтабыз да, уважительный формада. Анан мисалы, досторубузга же сенсиреп сүйлөгөн адамдарга биз памаль же болбосо неуважительный речьти колдонобуз. Корей тилинде дагы бул бар. Анан дагы бул негизи бизге аябай жакшы жардам берет, анткени англис тилин сүйлөгөн адамдарда бул нерсе жок болгон үчүн алар даже эмне экенин түшүнүшпөйт да. Анда эмесе бешинчи факт, негизи биз кыргыздар кичинекейибизден эле тилдерге жакын болуп чоңоебуз. Мисалы, жаныбызда казактар бар, өзбектер, орус тилин билип чоңоебуз. Мектептен еще англис тилин үйрөнгөнүбүз үчүн биз кичинекейибизден эле тилдерге шыгыбыз бар да. Ошон үчүн дагы, мисалы, корей тилин үйрөнүп атканда дагы мындай түшүнүү оңой болот. Ошон үчүн менин оюмча кыргыздар үчүн корей тилин үйрөнүү же болбосо вообще эле башка тилдерди дагы үйрөнүү оңой. Ошондуктан тилди сөзсүз түрдө үйрөнгүлө. Анан дагы корей тилде дагы мен орусча жакшы билбеген үчүн корей тилин кантип үйрөнөт экем деп мен бир СМС алганмын. Бирок наоборот, силер кыргыз тилин билсеңер, корей тилин тезирээк, анан оңоюраак үйрөнө аласыңар. Ошондуктан эч кандай кабатыр болбогула, коркпогула.